5-ci kanalдын эфиринде gündemi маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Турган Сатиева, саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Түрк тилдүү өлкө лидерлери жакындашуу жаңы долбоорун издөөдө. Түркиянын Бодрумунда Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Туркмения жана Түркия президенттеринин сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Биометрикалык маалыматтарды топтоо өнөктүгү күздө башталат. Ага өлкөнүн бардык жарандарынын катышуусуна туура келет. Бул эмне жана эмнеге керек? Бул чыгарылышта. Кыргыз, орус жана чет тилдерге үйрөтүү президент алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия дымактуу пландары менен бөлүштү. Айлана чөйрөнү коргоо күнү бүгүн дүйнө жүзүндө белгиленүүдө. Жана Кыргызстанда да эстен чыккан жок. Эмнеге жаратылышты коргоо өнөкөтү бизде коомчулукта орнобой келет. Бишкектин 1-май райондук сотундагы олуттуу окуя. Соттук жараян жүрүшүндө өз кызына залака келтирүүгө айыпталган соттолуучу Үсөн Сакатаев өзүнө кол салууга аракет кылды. Судья адвокаттын өтүнүчүн четке каккандан кийин айыпталуучу устара алып чыгып мойнун тилип жиберген. Тез жардам чукул чакырылган, ал 4 минут аралыгында келди. Медиктер жакын жерден өтүп баратышкан, аларга канды токтотууга мүмкүн болду. Сакатаев көп кан жоготуусу менен ооруканага жаткырылды. Эске салсак, коомчулукту нес кылган окуя 1 жылдан ашык убакыт мурун катталган. Тергөө жорамалында Үсөн Сакатаев катуу мас абалында өзүнүн 3 жашар кызына 12 жолу бычак уруп жана сабаган. Кызды дарыгерлер араң сактап калышкан. Анткени менен кийинчерээк туугандары кыз жарааттарын кокустан алганына ишендире башташкан. Термостун сыныгына кулап кетти дешкен. Иштин жагдайын сот кароодо. Бүгүнкү окуя боюнча соттолуучунун курал алып кирүүсүнө жол берген, жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө белгиленди. Геология жана жер ресурстар боюнча агенттигинин мурдагы жетекчиси Учкунбек Ташпаев 5 жылга жатакабакка кесилди. Мындай чечимди Бишкек 1-май райондук соту кабыл алды. Сот Ташпаевди кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Эске салсак, УКМК Учкунбек Ташпаевди 2012 жылдын ноябрында камакка алган. Ташпаев 2010 жылга чейин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары. Ал эми апрель окуяларынан соң экономика министри, андан соң геология жана жер ресурстары боюнча агенттигинин жетекчиси кызматтарын аркалаган. Бабурбек Жээнбеков монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койду деп билдирет өкмөттүн басма сөз кызматы. Өкмөт аппаратындагы булактарыбыздын маалыматына караганда, бул жакында ведомство ишине тийиштүү чырга байланыштуу. Эске салсак, 10 күн мурун экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат антимонополдук агенттиктин кызматкери Нургалы Кудаяровдун кармалганын билдирген. Ал Кудайберген базарынын жетекчилигинен өзгөчө ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалган. Нургалы Кудаяровдун автоунаасынан алдын ала белгиленген 300 000 сом табылган. Аны менен бирге суракта чиновник бул акча анын жетекчиси Бабурбек Жээнбековго берилмеген билдирген. Коргоо кеңешинин иш тобу архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттикти өтө коррупциялашкан деп тапкандыктан анын иштөөсүнүн максаттуулугу маселеси коюлду. Кезектеги отурумда иш тобунун мүчөлөрү ведомстводагы коррупцияны демонтаждоо жолдорун карашты. Эксперттер эгемендүүлүк жылдарынан бери курулуш агенттигинде айрым мамлекеттик кызматтарды чарбалык кызмат көрсөтүүгө алмаштырып, мыйзамсыз сыйлык алуу тажрыйбасы бекем орногонун белгилешти. Курулуштун башаламан жүрүшү, объекттердин уруксаат документтери жок тургузулушу, инженердик түйүндөргө нормативдерден ашык кошулуусу, мунун баары аталган мамлекеттик орган аткаминерлеринин коррупциялашкандыгынан келип чыкты деп эсептешет иш тобунун эксперттери. Алар шаар куруу жана архитектура тармагында кескин өзгөртүүлөрдү сунушташат. Түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлеринин 4-чү саммити бүгүн Түркиянын Бодрум шаарында болуп өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан президенттери катышышты. Талкуу темасы түрк дүйнөсүнүн чегинде интеграцияланышуу жолдору болду. Өлкө башчыбыз Алмазбек Атамбаев бир катар идеяларды сунуштады. Лидерлердин жолугушуусунда биздин кабарчылар да болушту. Айдай Аманкулова иш-чарадан. Бодрумда старт алган түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммити 4-чүсү. Бир тууган өлкөлөрдүн шериктештик кеңеши экономикадан тарта маданиятка чейинки алакалардын ырааттуулугун бекемдөө, аймактагы таасирди күчтөндүрүү үчүн түзүлгөн. Түркия президенти Абдуллагүлдү меймандары күттүргөн жок, белгиленген саатта бардыгы тегиз чогулду. Бул сүрөттөр эми Бодрумдагы отурумдун бир эстелиги болуп калмакчы.
Бүгүнкү саммиттин башкы темасы туризм. Муну жыйында конок күтүүчү катары алгач сөз алган Түркия президенти Абдуллагүл жарыялады. Туризм аркылуу жибек жолун жандандыруу менен өлкөлөр экономиканы күчтөндүрө аларын белгиледи. Bugün aramızda konsey... Түрк кеңеши тышкы коркунучтарга каршы бирге туруу, өлкөлөрдүн биримдигин бекемдөө багытында түзүлгөн. Акырындап бир топ маселелерди чечтик. Жакындан тарта Түрк академиясы, Түрк мурастар кору иштеп баштайт. Эмки максат туризмге өзгөчө көңүл бөлүү. Бул аркылуу биз экономикалык байланышты жаңы деңгээлге чыгара алабыз. Өз кезегинде сөз алган Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев туризм өз ара мамилелерди тереңдетүүгө, транспорттук, соода жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин билдирди. Айтымында шериктештикке кирген бардык өлкөлөрдүн бул тармакты өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Дүйнөлүк туристтик уюмдун болжолу боюнча өлкө 2,5 миллион туристти кабыл алууга жөндөмдүү. Албетте, эгер тейлөө өнүксө. Кыргызстандын аймагында көптөгөн бөтөнчө табигый жана рекреациялык ресурстар, улуттук, маданий жана тарыхтый мурастар объекттери бар. Кыргыз Республикасы тарыхый маданий эстеликтерге бай. Алар улуу жебек жолунда жайгашкан. Кыргызстанда 50дөн ашык өлкөнүн жарандары үчүн визасыз жана жеңилдетилген виза режими колдонулат. Альянстагы ар бир өлкөнүн өз кызыкчылыгы бар. Биздин мамлекет үчүн кызматташтык кеңеши алкагында конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу башкы вазифалардан. Мамлекет транспорттук изоляция маселесин чечип, соодадагы тоскоолдуктарды азайтып, инвестиция тартуу тарабын жөнгө салуу аракетинде. Бирок азырынча дурус жыйынтык чыга элек. Ошого карабастан Кыргызстан менен Казакстан аракети алдында Түрксөй академиясын түзүүгө жетишип, билим берүүдө кызматташтык күчөтүлдү. Бул ирет өлкө башчы туристтик көргөзмөлөрдү Орто Азия берметинде өткөрүүнү сунуштады. Мүмкүнчүлүк кеңири. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жылдын күзүндө биз түрк дүйнөсүнүн архитектурасы жана шаар курулушу боюнча эл аралык курултайды, ошондой эле көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын өткөрүүнү болжолдоп турабыз. Бири-бирибизге жөнүндө, анын ичинде туризм чөйрөсүндө так маалыматтар менен алмашуу боюнча маселени чечүү, туризмди өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү. Интернет, телеберүү, байланыш, жарнама сыяктуу маалымат технологияларынын чөйрөсүндө биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча түз аракеттерди колдоо керек. Бул биримдикке Түркмөнстан менен Өзбекстан кошулбайт. Өзбекстан Казакстан менен аймактагы лидерликти талашкандыгы үчүн. Түркмөнстан болсо Азербайжан менен көз караштары төп келбегендиктен оолагыраак. Ошого карабай бул жолу түркмөн башчы конок катары биринчи жолу келди. Саммит келерки жылы Казакстанда өтөт. Ага чейин бүгүн кол коюлган Бодрум декларациясын жүзөгө ашыруунун үстүндө иштешмекчи. Шериктештик отурумунда инвестициялык фонд түзүү, бирдиктүү телеканал ачуу сунуштары жаңырды. Ал ортодо Вашингтон, Берлин, Парижде түрк тилдүү элдердин аймактык диаспора борборлорун түзүүнү дагы максатташууда. Айда Яманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал, Турция, Бодрум. Парламентте түштүктө кырдаалдын курчушу менен коркутууда. Бүгүнкү жалпы жыйында тосулган Ош-Эркеч Тамуна жолу темасын көтөрүштү. Эске салсак, 10 күндөн бери аталган стратегиялык трассаны Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бууп турат. 2 күн мурун митинг катышуучулары менен милиция ортосунда кагылышуу орун алып, анын жүрүшүндө бир милиция кызматкери олуттуу жабыркады. Депутаттардын пикиринде абалды курчутпаш үчүн Келдибековду УКМКнын убактылуу тергөө абагынан чукул чыгаруу керек. Кармалган саясатчынын фракциялаштары билдиргендей, мурунку чиновник өзгөчө дарланууга муктаж. Изоляция шартында депутаттын организми күчтүү дар-дармекти көтөрө албайт. Эл өкүлдөрүнүн дагы кайсыл маселелерге батырылат? Кененирээк кийинки материалда. Күн тартибин бекитүүгө бүгүн парламентке адаттагыдан бир аз ашык убакыт талап кылынды. Карала турган маселелер катарына газ каатчылыгы темасында коштурууга бир нече депутат ийгиликсиз аракет кылды. Өкмөттөгү кесиптештерин эл өкүлдөрү ал турсун сотко берүүгө даяр. Ушуну айткан сөз үчүн стенограммаларды толук көтөрүп чыгып атабыз. Азыр биз жогорку кеңешти алдаган үчүн, кыргыз элин алдаган үчүн, кыргыз республикасынын президентин алдаган үчүн ушул кыргыз газ боюнча, газдын жоктугу боюнча мен өкмөттүн стенограммаларын көтөрүп туруп Ген прокуратурага тапшырышын талап кылар элем. Ага Ген прокуратура юридикалык баа берсин. Ариповдун катаал кесиптештери жазаны өтө жумшак деп эсептешти. Шалаакы чиновниктер менен Сталин убагында эмне болгонун Равшан Жээнбеков эске салды. Газ каатчылыгынын өнүгүүсүнүн мүмкүн болгон сценарийин бир нече митингдердин ийгиликсиз уюштуруучусу өтө шөкөттөп сүрөттөп берди. Түзүлгөн кырдаалга депутат бир нече эл өкүлүн да айыптап өттү. Буга кесиптештери унчукпай калган жок. Эгерде Сталиндин убагы болсо, бир топ адамдарды ушул элинин 50%-ин газ жок калтырган үчүн толугу менен ишенем,
мамлекетибизде өкмөтүбүздө отурган адамдарды атып таштамак. Мен толугу менен ишенем, урматтуу төраға. Сиз дагы кыргыз газды ушул жерде өткөрүп атканда аябагандай колдогонсуз. Кайра жактап сөз сүйлөгөнсүз. Сталин сиздин дагы маңдайыңыздан сыламак эмес. Рахмат. Сталин болса биринчи иретте 7 саатты мушколалар саткан сизди пешенесине сыламак эмес. Күн тартибине киргизүүгө оппозициядагылар жан үйрөгөн экинчи маселе алардын санаалашы Ахматбек Келдибековду сыртка чыкпоо, тил каты менен кое берүү. Салык кызматы Соцфонддун мурунку башчысы жана экс төраганын ден соолугуна ата журтчулар айтымында олуттуу коркунуч туулууда. Келдибеков менен тергөө амалдарын жүргүзгөнгө болбойт, себеби ордунун күчтүүлүгү ошол акыбалда деп бир. Экинчи бир пунктунда турат. Муну камакта кармап дарылоого мүмкүнчүлүк жок дейт. Себеби операциядан кийин бир дарыны бериш керек экен, аны берсе мунун организмде кичине өзгөчөлүк болсо керек, күчтүү реакция берет экен да. А башка ыкма менен бизде дарылоонун методу жок экен, толку за границада гана дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Курмантай Абдиевдин артынан эле кесиптешүү үчүн дээрлик бүтүндөй ата журт курамы чыкты. Жылдыз Жолдошова, Кантемир Мурзабеков, Мыктыбек Абдылдаев жана башкалар. Фракция акыркы отурумунда маселени бүтүндөй палата менен талкуулоо чечимин чыгарган. Оппозиционерлерди салтка айлангандай башкаруучу коалициянын түштүк лоббиси да колдоду. Исмаил Исаков жана Бөдөш Мамырова. Акыркысы жол тоскон алайлыктарды коргоп алгачкы жолу чыгып жаткан жок. Айтат, бир милиция жок болсо биз кимди урабыз дейт. Өзүбүздүн участковыйыбыз арабызда жүрөт. Эмне ушундай жаманаттын айтып атасыңар? Эгерде ошол бизге кызыккан депутаттар, бизге кызыккан журналисттер, жогорку кеңештин прессасы болобу бизге түз келсин дейт. Биз болгондой айтып беребиз. Биз кандай абалда отурабыз, эмнени талап кылып атабыз? Биз эч нерсени талап кылган жокпуз. Бир гана чыгарып койгула үй камагына, толук кандуу ден соолугун түздөп алып, анан кийин сурак берсин деп айтып атабыз. Эл өкүлү 2 күн мурун милицияны союлдар менен кубалаган Келдибеков тарапкерлеринин мыйзам бузбасынан күмөн санабайт. Анын пикиринде митингчилердин талаптарын болушунча тезирээк аткаруу керек. Антпесе Мамырова айтымында бийликтегилер жаңы туруксуз аймакка ээ болот. Аскат Алгозов, Жибек Бегалиева, Азат Ынтымаков, 5 канал. Жогорку кеңештин депутаттарынын көбү миллионер. Өткөн жылы алды миллион сомдон ашык киреше көрүшкөн. Бул айлык маяналар эле. Мындай маалыматтарды депутаттар өткөн жылга карата толтурган декларацияларында көрсөтүшкөн. Айрымдар мал мүлкүн, кирешелерин жашырып коюшканын кээ бир кесиптештер айтышат. Декларациянын жыйынтыгы менен кайсы депутат бай, кимиси колунда жок болуп чыккан. Самат Качкынов кененирээк. Декларацияга көп жылдан бери салынып бүтпөй аткан үйүмөн тарта баарын көрсөттүм деген арнамызчы Эсенгул Исаков эл өкүлү парламенттеги байлардын катарын толуктары айтылып келет. Бирок кыйраткан байлыгы жоктугун айтып, бул сөздөрдү депутат төгүнгө чыгарды. Айтымында кирешесинен чыгашасы көп болууда. Ал эми өткөн жылкы кирешесин эсептеп көргөн эмес. Канча экенин билбейт экенмин, мен ошон аналап окуган да жокмун да. Эми биз 35 миңден айлык алсак, анан кийин премия болсо, ошолордун баардыгын мен эсептегенде айтып берейин. Мен ай сайын 70 миң сомдон кем эмес чыгым болот экенмин. Депутат болгонго жараша, барган жериңде бир маселе чыгып калат, бересиң, майрам болуп калат, бересиң, катышкан жерлерге барасың деген. Айрым кесиптештерине салыштырмалуу чыгашасын билбесе да, Ата Мекен фракциясынын лидери кирешесин эсептейт. Өткөн жылы Өмүрбек Текебаев миллион сомго жакын каражат тапкан. Аялым чакан курулуш бизнеси бар, акыркы 10 жылдан ашык ушундай иш кылат. Анын кирешеси ушул 3 миллиондон кем эмес. Ар жыл ар кандай 3 миллиондон кем эмес киреше алат. Ошентип биздин үй бүлөнүн жалпы кирешеси ушул 4 миллион сомдон көбүрөөк. Башкы ата мекенчинин өзүнүн автоунаасы жок. Айдаганды билбегендиктен жубайын быйыл темир тулпарлуу кылганын ачыктады. Ал эми турагы болсо кызматтык 3 бөлмөлүү батир. Аны да быйыл приватташтырды. Жер тамын болсо 3 жылдан бери бүткөрө албай келатканын айтат. Азыр шайлоолор жакындап, биздин үй бүлө шайлоого даярдык көрүп, ал үйдүн курулушун токтотуп койдук. 2 жылдан кийин ал үйдүн курулушун баштайбыз. Ошондо мен өзүмдүн биринчи өз колум менен курган меники деген үйгө 60 жашында кирип калышым мүмкүн. Айтмакчы, өткөн жылы Ата Мекен лидери депутаттардын эң аз мансаптууларынын катарын толуктаган. Аны улай ата журттун лидери Жылдыз Жолдошова, Анарбек Калматов, Турсунбай Бакир уулу,
Нурлан Төрөбаев, Ташболот Балтабаев сыяктуу аттуу баштуу саясатчыларда аз киреше таап, айрым кесиптештерине салыштырмалуу колунда жок депутаттардын тизмесине кирди. Көп сандуу мал мүлкү, бизнеси болсо да кайсы чиновник ачыктасын, болгону расмий айлыктарын гана көрсөтүшөрү бышык. Бизнесим жок. Аялым балдарым бар чоңоюп өзүнчө оокат кылып атышат. Значит, турмушка чыгып, аларды мен көрсөтпөйм. Аялым где-то бир 100 000 тегерегинде алат. Бир үйүм бар, там, жер там, Кантта, Кант шаарында. Көп жылдан бери салып, ана былтыр бүтүрдүм, кирдим ошол үйгө. Бир машинам бар, Lexus. Кымбат баалуу автоунаа үй мүлктөрүн декларацияда көрсөтүп, эң бай депутаттардын тизмесинин башында республикачы Шаршембек Абдыкеримов жана ата журттун 2 мүчөсү Азамат Арапбаев менен Курманбек Осмоновдор турат. Ал эми элге белгилүү колунда барлар Талант Узакбаев менен Чыныбай Турсунбеков айлыктарын жана айрым ишканалардагы үлүштөрүн гана көргөзүшкөн. Жашырбай барлығын жашыш керек деп біз мыйзам чыгасак баары жашырбай атышат көбү. Мен мисалы 2012 жылдын декларациясында таң калгамда мен Ташиевден Келдибековдун астына түшүп калганыма таң калдым да. Тизмеде. Себеби мен 600 упайым бар деп жазгам. Мисалы Север Электрода упай деген ал илгери берген. Жалпысынан 120 депутаттын бардығы декларацияны убагында толтуруу өткөрүшкөн. Үчөөнөн сырткары. Алар камактагы 2 эл өкүлү Ахматбек Келдибеков менен Нариман Түлеев, анан качып жүрүп мандатынан айрылган Нурлан Сулайманов. Азыр декларациялар текшерилүүдө. Эгерде кимде-ким айрым мүлктөрүн жашырып койгон болсо, жоопко тартылышы керек дейт кадр кызматынан. Коллегиально рассматривается. Коллегиалдуу түрдө баары текшерилет. Ар бир орган маалымат берип, мисалы салык кызматы, каттоо кызматы карап чечим чыгарылат. Анан прокуратура иликтейт. Эгер толук маалымат берилбесе, мыйзамдын негизинде административдик айыппул салынат. Анын өлчөмү 500 расчеттуу көрсөткүч. И имущественно находящимся залоги. А эгер кирешесинин суммасы 300 000 сомдон ашып, аны декларация ээси тактап бере албай калса, кылмыш жообуна тартуу каралган. Анда мыйзамга ылайык 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Самат Качканов, Тимур Бурабаев, 5-канал. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча иш-аракеттер башталды. Июлдан тарта техникалар алынып келинип, калктын жеш катталган жерлеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Келерки жылдын августунда кыргызстандыктардын бардыгы биометрикалык тизмекке алынуусу пландаштырылган. Биометрикалык маалыматка эмне кирет? Мындай маалыматты камтыган паспорттун өзү кандай? Бактыгүл Салбек кызы кененирээк. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча демилген мындан 2 жыл мурун эле көтөрүлгөн. Бирок өкмөт башчыны жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинин утур алмашуулары маселени ордунан жылдырбай келген. Ал эми быйыл болсо тапшырма сөзсүз түрдө ишке ашырылышы керек. Анткени келерки жылы октябрда парламентке шайлоо. Мындан тышкары башка дагы буга маанилүү себептер бар. Адамдардын издери, эң белгилери кылмыштуулук менен күрөш үчүн дагы чоң пайдасы тиет. Мамлекеттик сырткы жана ички ар кандай кылмыштуулук, террористтик топтор менен күрөшкөнгө дагы бизге жардам тиет. Ошондуктан символикалык түрдө биз ошо 31 август Кыргызстандын боштондук күнүнө арнап ошол 31 августта баштайбыз деп атабыз. Учурда биометрикалык өздүктөрдү жыйноо үчүн 30га жакын мамлекеттик ведомстволордо штабтар ачылган. Маселе өлкөнүн коопсуздугу жана жарандардын келечегине байланыштуу. Андыктан чогулган материалдар тарап кетпеш үчүн өкмөт биометрикага байланыштуу маселени өзү ишке ашырмай болду. Бул үчүн жакында чет мамлекеттен тиешелүү техникалар алып келинет. Тактап кетсек, 1000ге жакын заманбап үлгүдөгү ноутбук, планшет жана фотоаппараттар. Азыр буга атайын тендер жарыяланды. Ал эми биометрикалык маалымат базасы 3 эң негизги жарандар өздүгүн негиздөөчү материалдардан турмакчы. Биринчиден оң колдун манжалардын тактары өз колу менен колду коюу боюнча, үчүнчүсү бетти минимальный биз азыр айтабыз 2D стандарт сүрөттөп, же 2D же 3D стандарт болот. Биометрикалык маалыматтар өтө жашыруун сакталаарына ишендиришет. Анткени өздүгүн аныктоочу материалдардан тышкары ар бир жаран тууралуу толук маалыматтар картотекаларга толтурулат. Алар чоочун адамдардын колуна түшүп калбоосу үчүн атайын программанын негизинде сакталат. Ал эми борбордук штабка болсо флешкалардын жардамында жеткирилет. Флешкалар болсо жөнөкөй эмес. Алар атайын алып келинген ноутбуктарга гана ылайыкташтырылып, башка техникага аны колдонууга мүмкүн эмес. Бул процедуралардын бардыгы 1 жыл ичинде аткарылышы керек. Бирок укук коргоочулар азыртан жарандар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошондой эле атайын айыптар дагы каралышы керектигин билдиришүүдө. Антпесе биометрикалык маалыматтарды чогултууга келерки шайлоого чейин үлгүрбөй калуу коркунучу бар. Керектүү жерлерге пункттарды ачып, ошол жерге адам любой убакытта 8ден 10го чейин болобу, же 8ден 8ге чейин болобу, любой убакытта ошо келип,
ошол жерге өзүнүн маалыматын бергенге, ошондой простой форма толтуруп бат жазып бергенге ошондой шарттарды түзүп бериш керек. Албетте эми багыл эгерде адамдар билбейт, укса дагы барбайт, ал жөнүндө деген аябай пропаганда жүргүзүш керек. Биометрикалык паспорттар болсо, маалыматтар топтолуп бүткөндөн кийин каалоочуларга гана каралат. Бирок 2016 жылдан тарта 100гө жакын мамлекет биометрикалык паспорты жок туристтердин кирүүсүнө тыюу салышаарын жарыялашкан. Андыктан бул паспорттарды дагы алдын ала алуу керек өңдөнөт. Бул жолу менен эксперттер анын наркы $50 чейин болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Бактыгүл Салбек кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Эрик Латыпов Бишкектеги хореографиялык окуу жайдын жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул туурасында Акипресс агенттиги билдирет. Жаңы жетекчи окуу мекемесинин эмгек жамаатына тааныштырылды. Ал тажрыйбалуу хореограф экени, Шаттык ансамблинин жетекчиси болгону белгилүү. Маалыматта эмгек жамааты бул дайындоону жакшы кабыл алганы айтылат. Эске салсак, 2 жума мурун окуу жайда мурунку жетекчиге каршы акция болгон. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында 240 миллион сомго кыргыз тилинде китептерди басып чыгаруу каралды. Мындай маалыматты журналисттер менен болгон жыйында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия төрагасынын орун басары Алмаз Кулматов билдирди. Жалпысынан программаны реализациялоого 500 миллион сом талап кылынат. Айтымында программанын эң башкы максаты Кыргызстандын элдеринин биримдигин камсыз кылуу жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө багытталган. Ошондой эле программанын алкагында кыргыз тест аталыштагы система түзүлүп, жирандардын кыргыз тилин колдоно билүү деңгээли көзөмөлдөнүп турмакчы. Мамлекеттик тилде кыргыз тилин өнүктүрүүнүн негизги жагдайларын, негизги багыттарын камтыйт. Экинчиден, көңүл бөлүп аткандай, бул программада биздин өлкөдө тил саясатын кандай жолго коебуз, кантип өркүндөтөбүз деген жагдайларды дагы камтыган стратегиялык документ болуп эсептелет. Документ долбоору түзүлүп жатканда кеңири коомчулук катышты. Талкуудан нече неберте өттү. Ал тургай аймактарда да негизинен өттү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасында көрсөтүлгөндөй эң башкы максаты кыргыз тилин жайылтуу. Азаттык алгандан бери кыргыз тилинде бир топ өзгөрүүлөр болду. Алсак, ошол эле жаңы сөздөрдүн күнүмдүк турмушубузда кеңири тарашы. Аны менен бирге көөнөргүс эски сөздөр колдонуудан чыгып бараткандыгы байкалат. Теманы Нурсулуу Нуркамилова улантат. Өлкөбүздүн эгемендүүлүккө жасаган алгачкы кадамдары эне тилден башталган. Андан бери 20 жылдай убакыт өтүп, эне тилибиз аткан кыргыз тилинде бир топ эле жаңылыктар болду. Алсак, ошол эле англис, немец, француз жана башка тилдерден жаңы сөздөрдүн, жаңы түшүнүктөрдүн кириши кыргыз тилинин өзгөрүү тенденциясын бир топ тездетти. 89-жылы ушундай мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам чыккан. Мына ошол мыйзам биздин тилибиздин өнүгүшүнө түрткү берген. Бирок ошол 89 жылдан бери канча жыл өтүп кетти? Эгерде азыр санап келсек, 15-25 жыл өтүптүр, Ошо 25 жылдын ичинде биздин тилибиз кандайча өнүктү? Анда эмне, кандай тенденциялар, кандай мүнөздүү багыттар, кандай өзгөчөлүктөр пайда болду десек, бирок карап көрсөк, кыргыз тили мурдакы эле боюнча калган, өңдөнөт да. А бирок чындыгында андай эмес. Азаттык алгандан кийин кыргыз тили мамлекеттик тил болуп, кийинчерээк орус тилине расмий тил макамы ыйгарылган соң көпчүлүк мекемелерде иш кагаздар орус тилинде, мектептерде, айрыкча шаарда сабактардын көпчүлүгү орус тилинде окутула баштаган. Ошол кездери кыргыз тилине өгөй энедей мамиле жасалып жатат деген сөздөр айтылып келген. Буга көз жумган болбойт, ама көз жумган бул жөн эле жоопкерчиликсиз сөз болуп турат да. Ошол мына жаңы сөздөрдүн келиши менен жаңы турмуштун башталышын да белгилеп атабыз. Бул чынында эле жаңылык башка саясий курулушка караганда бул чыны адамдарды сүйлөөгө тартып атат. Адамдар өздөрүнүн пикирин айтууга
мүмкүнчүлүк алып жатат. Эми кээ бир жерлерде аша чапкандык бар. Алсак ошол эле жаңы терминдердин кириши чет тилинен алынып күнүмдүк турмушта сүйлөп жаткан сөздөр сөзсүз түрдө өзүнүн маанисине жараша колдонулуп жаткандан кийин ал коомдогу жаңы өнүгүү процессине көмөк көрсөтөт. Ааламдашуу процессине байланыштуу көнөргөн сөздөрдүн ордуна жаңы таптакыр башка түшүнүктү камтыган сөздөр колдонула баштады, замандын талабына жараша. Мына мисалы техника, электроника, кибернетиканы алалы, мына техникалык илимдерде көптөгөн түшүнүктөрдүн кыргызча аталышы болгон эмес. Чынбы? Демек ошолорду жаратыш керек болду. Ал үчүн жаңы терминдер жасаш керек болду. Мына ошол эле эми 93-жылы атайын мамлекеттик тил комиссиясы уюшулуп, андан кийин кыргыз тилин өнүктүрүү фонду да уюшулду. Ошонун баардыгы кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргызча терминологияны иштеп чыгуу максатын көздөгөн. Эң жөнөкөй мисал күнүмдүк турмушта кеңири колдонулуп келген компьютер деген сөз калк арасында мындан бир нече жылдар мурда таптакыр колдонулбайт болчу. А бирок жаңы сөздөрдү кыргыз тилинин грамматикасына киргизүүдөн мурда анын маани маңызын түшүнүү керек. Мухтар Давлетовдун айтуусунда азыр бул эреже сакталбайт. Ким кандай кааласа которуп алып эле сүйлөп жүрүшөт. Андыктан жаңы терминди жаратуудан мурда алгач аны илимий жөнгөй салуу керектиги айтылат. Ансыз деле сөздөр чар жайыт колдонулуп, кыргыздын көнөргүс сөздөрү унутта калып калууда. Бассейн деген сөз бар, Мисалы кыргызда мурун абыз деп койчу. Жасалма көлмөнү абыз дечү. Азыр абыз десең кыргыз түшүнбөйт аны. Ал эмне эле деп. Же мисалы мына биз кийип жүргөн эле пиджакты айталы. Пиджактын кыргызча аты барбы? Бешмант деген сөз бар. Бешмант жанагы эле костюмуң да, пиджагың. Ошентип эле айтыш, бирок азыр ошентип айтабы кыргыздар? Көп айтпайт. Ошондуктан тилдин өнүгүүсүн биринчи кезекте илимий жөнгөй салуу керек. Андагы процессти көзөмөлгө алуу менен бирге, анандагы күндөлүк турмушта колдонулуп жүргөн жаңы сөздөрдүн, илимий тил менен айтканда неологизмдердин кыргыз тилине мааниси жакындарын байланыштырып, архаизм же колдонулбай калган эски сөздөрдү кайрадан жандантуу зарылдыгы белгиленет. Антпесе ансыз деле тил жаатында аксап жатканда өз эне тилибизди сактап калуу бул улуттун эң башкы маселеси экендиги белгиленет. Нурсулу Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөбүздүн жаратылышты коргоо күнү менен куттуктады. Анда Кыргызстан бейиштин төрүндөй ажайып жаратылышы бар өлкө. Аскаларыбыз асман тиреп, өрөөндөрүбүз берекесин төгүп турат. Кылымдарды караткан токойлор жана миң жылдык мөңгүлөр керилет. Туптунук көлдөрүбүз жана шаркырап аккан сууларыбыз бар. Борбордук Азиядагы ири дарыялар Кыргызстандан баш аталып, далай өлкөлөргө жана элдерге береке жана молчулук алып келет. Ар бирибиз туулган жерибизге аяр мамиле жасоого милдеттүүбүз. Биргелешип ажайып кооз жаратылышыбызды сактап калууга тийишпиз. Жаратылышка жасаган мамилебиз коомубуздун жетилгендигин, келечек муун алдында жоопкерчилигибизди көрсөтөт. Жаратылышты коргоо күнү ак эмгеги талыкпаган аракет үчүн тармактын бардык кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем деп айтылат. Кыргызстандын табигатынын кооздугун даңазалагандыгы менен барган сайын экология бузулуп, жаратылыштын өңүнөн азып баратканын адистер айтышат. Төгүлгөн акыр чекерлер, целлофан баштыктар, желим бөтөлкөлөр айлана чөйрөнү булгоду. Эгер таштанды иштетүүчү завод курулса, экологияга гана эмес, капчыкка да пайда алып келери айтылганы менен ал ишке ашылык. Анткени менен жер жайнаган пластикалык таштандылардын арылуунун башка жолун издештирип киреше таап жаткандар да жок эмес. Турмуш тиричилик таштандыларына жасалган мамиле туурасында Айгерим Жаныкул кызы кененирээк. Жүздөгөн жылдар бою чирип жок болбой турган полиэтилен пакеттери, тегерек четтин баары ушул өңдүү таштандыларга толгон. Анын үстүндө күнүмдүк турмушта колдонууда ыңгайлуу келген целлофан баштык соода түйүндөрүндө азыр бекерле таратылып калбадыбы. Ансыз деле дүкөндөрдө, базарларга барганда баштыктарыбызды ала барбаган жаныбыз бекер оокатты каалаганча колдонуп эле калдык. Колдонгон соң талаа түздө калат. Буга анча этибар бербеген менен бул маселенин кесепети олуттуу. Бул өңдүү буюмдардын калдыктары кийинки жылдары тонналаган таштандыны пайда кылууда. Күн сайын Бишкекте чыгарылып жаткан 6000–8000 куб таштандынын көпчүлүгүн дал ушул полиэтилен баштыктары, анан желим бөтөлкөлөр түзөт. Есть такие пластики, например, как... Пластикадан жасалган продукциялар эле жетиге бөлүнөт. Арасында тамак аш салып кийин да колдонууга болбой турганы бар. Андыктан кайра иштетип, андан арылбаса болбойт. Менин баамымда бул бирден бир маселенин чечүү жолу.
Андыктан бир жолу колдонулуучу желим каражаттарды өрттөөгө же болбосо жөн жай таштоого болбойт. Бир гана жол бул калдыктарды утилдештирүү маселеси. Бирок ал маселе чечилгичи эле гектарлаган жерде ээлеп, тоодой үйүлүп калган шаардын четиндеги таштандын жыты менен канчалаган кала тургундары дем алууда. Жылдан жылга көбөйүп бараткан акыр чекирдин жанында жашаган конуштардын жашоочулары жагымсыз жытка карабай бала чакасы менен жашап келишет. Канткен күндөдө таштандылар кайра иштетилсе да баары бир зыянын тийгизбей койбойт. Ошол өндүрүлүп чыгарылган буюмдарды кайра экосистемага киргизе албайсың. Же болбосо жашообузду жеңилдетүү үчүн жасалып өндүрүлүп жаткандар биз үчүн ыңгайлуу болуп жатканы менен башка бир организмге жакпай калышы мүмкүн. Таштандыдан арылууга үндөгөн долбоорлор, желим бөтөлкө, стакандар, капкакчылардын калдыктарынан жасалган түрдүү композиция сынактары жөн жерден өткөрүлбөйт. Мунун баары ошол коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында. Мындан башка чөйрөнү ууландырып жаткан химиялык калдыктардан арылуу үчүн чет өлкөлүктөр кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүүгө эбак өткөн. Мындай тажрыйба бизде дагы колдонулуп баштады. Айрыкча полиэтилен буюмдарын өндүрүү максатында мындан 2 жыл мурун чыккан токтомго ылайык каладагы айрым компания фирмалар экологиялык таза продуктларды чыгарып баштаган. Бирок баары эмес, азырынча саналуулары гана. Алса кадимки стакандар, чөйчөктөр жана башка идиштерди кагаз материалынан өндүргөн кичи ишканалар иштешет. Это 100% целлюлоза. Целлюлоза деген органикалык заттан жасалат. Бул макулатура эмес, экологиялык таза десек болот. Андыктан бул продукцияны чыгараардан мурда жаратылышка зыянын келтирбеген жагын ойлонуп чыккан. Мисалы, өндүрүлгөн стакандардан артып калгандар эч ыргытылбайт, кайра эле иштетилип чыга берет. Анткени менен адистер полиэтилен баштыктарын таптакыр колдонбой коюу дароо эле ишке аша койбосун айтышат. Бул үчүн аталган таштандынын зыянын биринчиден коомчулук өзү аңдап түшүнүп баш тарткандай болушу керек. Ошондо гана экологиянын тазалыгы үчүн тийиштүү маани берилет дешет. Айгерим Жаныкул кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Gündemi бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан хондроксид муундарды келип дарылайт.